Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде өтө пайдалуу болбосо дагы аябагандай даамдуу тамактардын бири KFC тоокторуна окшоштуруп биз дагы үй шартында жасап көрүүнү чечтик. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар бул тооктун сан эттери, ошондой эле канаттары. Мен 5-5тен алдым жана маринад жакшы сиңиш үчүн вилка менен ар кайсы жеринен сайгылап койдум. Ал эми маринад үчүн болжол менен 1,5-2 литрдей үйдүн температурасындагы сууга жарым аш кашыктай туз коштум. Жарым чай кашыктай кургатылган сарымсак, кызыл таттуу калемпирден 1 чай кашык, ал эми ачуу калемпир өзүңүздүн каалооңузга жараша, жарым чай кашыктан кара мурч жана куркума коштум. Албетте баардык татымалдарды өзүңүзгө жаккан татымалдар менен алмаштырсаңыз дагы болот. Винный уксустан 2 чай кашык жана зайтун майынан 3 чай кашык кошобуз. Кадимки эле өсүмдүк майын да кошсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, кадимки эле сарымсактан дагы 2 тишче сарымсакты майда туурап кошобуз. Ошо менен биздин маринадыбыз даяр болот. Тооктун буттарын, ошондой эле канаттарын баардыгын салып, суу көмүп туруш керек. Бетин жаап 2-3 саатка коюп коебуз, маринадыбыз жакшылап сиңиш үчүн. Ал эми тоок менен бергенге картошканы мен майга куурбастан жөн гана духовкага бышырып алууну чечтим. Болжол менен 1 килограммдай картошканы арчып, тазалап, узун кылып ичке туурап алдым. Татымалдардан 1 чай кашык туз, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч, кургатылган сарымсактан жарым чай кашыктай жана прованский травыдан бир аз кашыктын учуна алып кошуп койдум. Зайтун майынан 2 аш кашыктай, ошондой эле өсүмдүк майын да колдонсок болот. Жана сөзсүз түрдө нандын күкүмдөрүнөн 3-4 аш кашык кошобуз. Бул панировочный сухари. Баардыгын жакшылап аралаштырып, духовканын идишине пергамент кагазын төшөп, картошкаларды тизип чыгабыз дагы 180 градуска духовканы ысытып 25-30 мүнөттөй бышырып алабыз. Жана тооктун сыртындагы кырсылдаган катмары болуш үчүн бизге болжол менен 250 граммдай унга 1 аш кашык кызыл таттуу калемпирди кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин тооктун маринадталган эттерин унга жакшылап оонатып алабыз. Кайрадан ашыкча ундарын түшүрүп, сууга бир малып алабыз дагы, кайрадан унга салабыз. Ошентип 2 жолу унга малып, үчүнчүсүндө нандын күкүмдөрүнө оонатып бышыра берсек болот.
Эми казанга же ылайыктуу идишке өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыгандан кийин тооктун эттерин салабыз. Мен алгач канаттарын бышырып алдым, андан кийин буттарын салдым. Канаттарын 10 мүнөттөй кайнатып бышырдым, ал эми буттарын болсо 13 мүнөт бышырганда ошондо ичи дагы жумшак болуп толугу менен бышат. Сөзсүз түрдө күчтүү отто кайнатабыз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин даамдуу тамагыбыз дагы даяр болду. Мындай тамак жаш балдардын сүйүктүү тамагы десем жаңылышпайм. Сиздер дагы дал ушундай жол менен жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу болот. Ичи дагы абдан сонун болуп бышты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.